Алгачкылардан болуп Борбордогу 1-Май районунун 49-бала бакчасынын балдары сахнага чыкты. Көрүүчүлөргө алар Манас эпосунан Алмамбет Баатырдын окуясын баяндаган өзүнчө сюжеттик бөлүгүн сунуштады. Анда Алмамбет төрөлгөндөн баштап Манаска келгенге чейинки окуяларды камтыйт. Кайынды көрсөм коноормун, кайыспай кайын көтүрсө, какысы жерде боормун. Басымды жөлөр паана жок, баркымды билер даана жок. Танып билип окуп чыгып, алкөл ата Манас ата мекенин улуттарды бириктирип, улуу көчтүн түшкөндүн ошондуктан атыбызды Алкөл Манас атадык. Манастын урпактары шаардык фестивале Борбор каладагы 10 мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиялануучулары арасында өттү. Ага 3 жаштан 7 жашка чейинки балдар катышты. Бүгүнкү күндө балдарыбыз өздөрүнүн өнөрлөрүн, мына эпос Манастын салттарын, анан эң негизгиси өзүнүн таланттуу шыктарын, өнөрлөрүн көрсөтүп атат. Фестивалды өткөрүүнүн негизги максаты мектепке чейинки курактагы балдар арасында Манас эпосун изилдөө, өнүктүрүү жана жайылтуу аркылуу кыргыз элинин мурастарын даңазалоо. Биз ошо биздин балдарды патриоттукка алып келүү, кыргыз тилди өнүктүрүү, терең жайылтуу. Мына бизди айтып атпайбы, Бишкек дегиле кыргызча сүйлөбөйт, сүйлөмөктүр Манас айтып атабыз. Биздин балдарыбыз орус, башка улуттар Манас айтып атат. Шаардык фестиваль балдарды коргоонун эл аралык күнүн утурлай өткөрүлдү. Конкурстун жыйынтыгында баш байгени номер 142 мектепке чейинки билим берүү уюму, 1-чи орунду номер 28 жана 4-чү бала бакча алса, 2-чи орунду 12 жана 43-чү, ал эми 3-чү орунга номер 185, 92-чи бакчалар ээ болду. Мындан тышкары активдүү катышкандыгы үчүн калган 3 бала бакчанын тарбиялануучуларына китептер менен таттуулар тапшырылды. Калугул Асанбаев, Айжамал Олжобай кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.